Заказ алып домой бассам, Жуковский аэропортқа Шереметьево барады ғой, сразу элечи. Мен оны албайм да. Раменскийден Шереметьевоға чейин эртең менен Бетская сен где-то 2200-2300 эле эстеп коет да. Койчей. Сен очу, сен өзүң бара берчи. Ассаламу алейкум, туугандар. Буюрса мен бактылуумун. Анткени полный бак бензиним бар да менин. Оң карап калды. 15 километрден бери атты. Бар сен да өзүң кете бер, 5 км. Азыркы Москвада полный бак бензин койсаң, өзүнчө эле бактылуулук болуп калды го. Пробегтерди нөлгө түшүрөлү. Нөлгө түшүрдүк. Буюрса саат 6-дан 11 мүнөт өттү, туугандар. Бүгүн 21 август, жумушка чыктык. Күнгө пятница. Жума күнүңүздөр менен, туугандар. Эртең менен туруп эле домой басмай, шаритти көздөй. Могуч, каяка барат экен? Ушуну алайын, 1.25 менен берет. 13 мүнөттө барсам дагы, зато МКаттын боюна эле экен да. МКатка жетип алсак болду. Дальше иш болот да, дальше коэффициентин алып кетебиз го. Бисмилля деп туугандар, ишти баштадык анда. 6-дан 12 мүнөт өттү. Погода Раменский ушундай. Раменский, Москва. Московский область боюнча жаан-жаап уже күз келе баштады. Анда эмесе кеттик, туугандар. Бүгүн бир эконом тарифти көрүп келеличи, иш кандай болот да. Кече күнү эс алганмын, кече күнү кандай болуп үйдөн чыкпай жатканмын. Бүгүн буюрса ишти баштадык, туугандар. Анда эмесе кеттик. Москвада таксиде иш кандай болот деген байкелерим ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Буюрса аягына чейин тартып көрсөтүп берейин бир. Кеттик, анда биринчи заказды алдык. Бара калалында. 26 минутта 1076 рубльга келип калдык, туугандар. Биринчи заказ менен ноғын кылдым. Так, пропустить. Домойду өчүрөлү. Гибкийди өчүрөлү дагы. Азма өлө берсе жакта. Так, 5 кылып коюн, заказ берди да. Так, туугандар, гибкийди өчүрдүк. Рейтинг түшүп кетти, 4.95 болуп калыптыр. Парк. Так, система. Бул келечек парк, туугандар. Билесиңер, мен өзүм келечек паркта иштеймин. Келечек паркта иштеп, келечек паркты силерге сунуштап кетем, туугандар. Келечек паркка кошулгула, биргеликте иштейли. Келечегибизди келечек парк менен куралы, туугандар. Кеттик, анда могул жерде лужа күйүп турат. Как раз азыр 6:50-де күйдү да. 6-дан 54 мүнөт өттү. Анда мен лужага кирип туруп заказ алайын, туугандар. Бисмилля деп туруп линияга чыктык, туугандар. 1.77 менен бери атпайбы. Не кылабыз? Алабыз да. Бул короткий болушу мүмкүн. Короткий болсо дагы алабыз, туугандар. Ошол, туугандар, келечек таксопаркына чакырам силерди. Келечек таксопаркка сиздерге турдой договор менен улайт таксопаркка. Турдой договордун менен улансаңыздар, күнүнө 3 рубльдан жана 2%-тен алат, туугандар. Жана ошондой эле жөн эле турдой договор жок, парковый самозанятый болуп эле уланам десеңиздер, анда 1%, туугандар. Ошондой эле налог төлөбөстөн, муруугудай эскиче эле иштейм десеңиздер, анда деген 4%, туугандар. Турдой договор бербейт, жана ошондой эле -15 жок туруп улайт, туугандар. Ошол, туугандар, паркка номерлерге жазсаңыздар, документтериңизди жөнөтөңүздөр, сразу паркка улайт. Эч кандай Яндекстин офисине барыштын кереги жок. Документтериңизди жөнөтөңүздөр, сразу улайт, сразу ишке чыгып кете бересиңер, туугандар. Анда эмесе келечек таксопарктан күтөм, туугандар. Келечекте чогуу иштейли. Мынакей, туугандар, мен бараткан жер 2-2 күй атпайбы. Бара калсак, буюрса алыс жака заказ берсе жакшы болот эле. Светофор бол күй эметирек. Шашып атам мен. Метро Медведкада аз. Россияда эмес, туугандар. Бир көрүп койгула. Ушул жерде жашаган кыргыздар да көп да. Ай, мен ушул жерде жашагам, ай, мен ушул жерде иштеген дегендер. Бир көрүп койгула. Опа, үйдү бизге. Кеттик анда. Бара калалы. Эмне кылып атам? Жолду жаап алып.
жуып жатыр. Так, туғандар, Северный речной вокзалға келіп қалдық. 36 минут көтір, 36 минутқа 1411 рубль. Лужаға лештім бе? О, 615 рубль қошып берді. Лужан учында тұратылым да. Пропускаем. Қайра лужа алыз екен да. Так, бұл жаға чейін мен жетпеймін, аз бұл жерден только направо болады. Ай-яй-яй, қанша минут кен бұл жақа чейін? Байқайлычы. 8 минут дейді. Барам да жігер. Поехали. Ана, қаншадан күйет бір лужа. Бонус, бонус, бонус. Бонус. Где ты бонус? 1.09 дейді. 1.90 да, 1.09 қом. 1.90 жақшы. 8 минутта бара қалайын, 5 километр дейді. Қаралачы, речной вокзалда. Қайық маяқтардың барлығы шул жерден кетеді. Дальныйға. Кетті енді. Лужаға келіп тұр заказ алайлы. 4-ші заказ туғандар. Жана бұл заказды лужа қаратпадым біле. 2.24 мен берділем, шонда алғанмын. Лужаның ішіне кіргенде. WhatsApp'тан видеозанық жалып қалып, шымен сөйлешіп қалып, видео тартылып алдым ба? 32 минуттан 1715 рубль. Че-то шу фастен бе дейм. Низкая оценка озайыншы, нең дұрайынға. Ушуға низкая оценка базайыншы. Так, не возить больше этого пассажира. Неге десеңіздер, так жалып отырайлын. Ол жерге тоқтайыныз, тәді шулап өмір алдына тоқта дейді. Налево, пожалуйста, деп. 1.6 лужа күйеді. Шун жерге келіп тұрым заказлайнан, да? Поехали. Жана туғандар мен 2 саатта 3 минут істетмейін дедім ле ғой. Анда деген обновление болу керек болчу екен да. Аз келаты, қарасам обновление болып тұр. 3600 рубль істеп тұрмын. Азыр мол заказ менен қанша екен азыр көреміз. Так, мына туғандар 4 заказмен 4968 рубль істеп тұрмыз. Линияға шыққанымызға 2 саат 53 минутта. Нормально. Лужаға кірдім бе? Лужаға кірдім. Линияға шығамыз. Ну-ка, давай, долго поездка берчі әме. Мен қайт тоқтап тұрайын. Оны арал. 2.70 минут өтіп бе. Алайын, а? Ұят, 2.70 албай қойсы бақ. Мен арт қайдап түрлі. Бұл кетеміз. 2.70 минут. Алыс шақырса кәне ме? Шелковский метроның жанында арасында. 2.70 мен алған заказым қарал 14 минутаға 1081 рубль. Фастен бұл? Фастен да. Жоқ дегенде 1300 шығыш кереледі. Так, кайсен чуть-чуть бар. Мойрайын қойсам ба? Центрға барым көрбеле. Центр кайсен жоқ. Эслерді да мойынып қалды ғой. Кайсен теңер. Бір башқа чоқ алып. Мойрайын қойыншы. Ой, автобус. 1.74 менен берет қо. Бұл да 5.00 дейт рейтинг. Бұна қай қарам. Так, о, тұрале құрылып тұрмын. Так, мой район қойдым да туғандар. Онда қойдым. Центрден алып. Центрге кірбеймін. МКАДтың сыртына көп шықпаймын. Жоқ, аэропорттар бар. 3 аэропорт. Домодедово, Шереметьево и Внукованы қойып қойғанмын. Үшінші мой район қойылып, центрге кірбестейінші деп приоритетті көтерейінші. Приоритетті көтерем дегеніме көп болды. Бол бойлы кайсен нормально көтіп тұрса. Гипкейді күйіз болып, закастандай берем да. Амейда. Жопа. Пенал салды ұрлашық. Так, анда мол жерге тұрып, тағы заказы көтелі. Платный парковка кен. Ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох-ох-ох. 317 дейт қо. Алам да. Со сниженной комиссия дейт. Поехали анда. Мен мол жерден атқа бұрылышым керек екен. Так. Маза олда. Короткий заказ, конечно.
ошонсо да 3:17 менен берип атпайбы. Кана Яндекстики же Фастемби. О, Яндекс экен. Так, 2 минут безек болуп 3 минут болуп калыптыр. 643 рубльга келип калыптыр тугандар. Андан кийин 1.85 менен алганмын. Канакей бу. Аны атан алып кетти эле. Болбойт да мындай, Ушул жерде заказ кылайын, күтөйүн анда. 1.85 менен алдым, ошого барам деп сүйүнүп атса. Так, давай берем. Чыгып кетерейинчи бул жерден, а? Ана 3.04 менен берип атпайбы. Алабыз. Парковкадан кайра чыгып кетебиз, платный парковка болчу. Төлөбүз деле. Кетти анда. Не, адамдардын сабыры калбай калганбы? Бул да мен алып салды го. Кайра күтөйүнчү эми бу жерден. Буяка кеп турайын. Ушул жактан берип калса жакшы эле. Детский 1.48 менен Яндекстин заказын берип атат. Алабыз. 8 минут турат экен буга дагы. Так, кеттик анда. Ошо барайлы эми. Сен ат менен албайсың, а? Сен ат менен албай турушкелде 3 кайсымтан алган. Нормальный саатлык короткий болсо дагы. 3 минутта 52 секундага 388 рубльга келип калдык. Так, больница экен бул жер. Пропустить. Моң каралсам могу заказды 5 коэффициент бербедиби? 5 коэффициент баргым да келбей атат. Поч берип алып койдум. -4 менен берди эле. -4 кетирим келбестен. Айттым го, мен бул заказга барбайм дедим го. Барбадым да. Тегиз клиент түшүрүп, бурулуп атсам. Привет, когда ты приедешь дейт. Еще сколько ждать деп. Качча мен заправка иштебейт болду, чөлүнө турам бул жерде. Андан кийин сколько тебе ждать дедилер? 19 минут дедим. Ты что, так, у меня в приложении 6 минут показывает. Ты что, издеваешься деп жазыптыр. Кой дедим, андан барып буяка упорныйга кирип чыгайынчы деп ушул жака кирип чыксам ат менен алып салыптыр. Молодец дедим. Экономду өчүрүп койдум тугандар. Могул жерде эконом без кеф ташанча лучше без коэффициент детский тариф ташаган жакшы да. Тазатты го эми заправка кыл деп. Заправка иштебейт эле анан жок, менде бензин жок. Мынаке 92 дагы, 95 дагы жок. Неф магистральда. Давай андан көрө заказ бер мага. Детский тариф менен. Эми көк болуп жаман кыйнады. Могу телефон жаман чарчап тур тугандар. Таксиге жаңы чыкканда Авитодан алганмын 5000 рубльга. Ошондон бери таксиде жүрөт бул байкушчу. Samsung Galaxy S9 Plus деген. Байкуш катып болбой калды. Таксиге бир нормальный телефон алыш керек болот. Кандай телефондор совет берет эле, айтпачы. Комментарийге жазгачы ким кандай телефон колдонот. Вообще катыбайт. Катыбайт жана ысыбайт. Кээ телефондор бар, ысып кетет го. Ошондой ысыбаган, катпаган телефондордон болсо айткачы. Телефон алайын мен. Каччай. Не болуп ушул жерде тура беребизби? Сенде кайсын жок. Мени күтсө күттүрөйүнчү. 8-ci заказ тугандар 22 минутага 942 рубль. Так, завершаем, пропустить. Андан кийинки заказ алып койдум, 7 минутта барат экенбиз. 2.18 менен албадым бул заказды. 2 бустер менен. Карагылачы. Нормально? Нормально. Мейли короткий болсо да, зато акчасы нормально чыгат да. Бирок рейтинг пассажира 5.00 экен да. Ушул жери жата жакпады. Мейли бара береличи. 2 бустер менен нет. Кеттик анда. Уже бияка күз келип калыптыр го. Жалбырактар саргайып,
Қыштың белгісі байқалып. Өте ғой. Ezilбей. Опа, кеттік енді. Бұйырса, жұмыс жақсы бүгін, коллегалар. Жұмыс жақсы болды бүгін сілерге. Жазып қойыңыздаршы комменттерге. Так, туғандарым, пассажирлерім алып келдім. 2 бустер менен. Жақсы заказ болды, 13 минутаға 1258 рубль. Өте сонына. Пропустить. Анда келе заказ алып қоймын, 17 минут отпайы. Тағы бұл 2 бустер менен янында кістеге 1.83 коэффициент менен плюс 580 рубль платный подачасы менен туғандар. Ошон үчүн алдым. Бустерлерим ордунда даяр турат кызматка. Анда эмесе кеттик. Оралчы, эки класс менен жатпыл дагы. 16 минут турсак дагы. Нормально эсептейт го дейм, алыс шапарса андан жакшы. 1.82 менен 1.83 беле. Шалпы ошондой. Кеттик анда буйрса. Иш Кудайга шүгүр. Но бензин жокко дагы иш жакшы болот окшойт да. Элдер көп, элдер машина айдабастан такси менен жүрүп калышты окшойт деп ойлоп атам. Бирок биз кыйналып атабыз, заправкада. 1 саат, 2 саат турчу. Пока бензин ушунча калды. Уже ойлонуп атам, кечинде каяктан коям бензин? Канча турат болду мүмкүн очередьте депчи. Эртемен линия ачыласың, уже обедке жакын уже ойлонуп баштайсың. Переживать этип. Жанагы заказ атмен алып кетти. Андан заказ түштү эле, алдагы атмен алып кетти. Бирок жанагы заказдан 580 рубль чыгып калды мага, Бараткам деле. Мынча сон, Так, могул жерге туруп алдым мен, эмкаттын оюна. Кой, тияка чыгып кетейин, Тағылар келе албасын. Заказ күтөбүз анда. Ушул жерге тока кирип бара берейинчи. Бустер менен заказ берет болуш керек. Лукойл заправка очередь карагыла. Мына чыгабыз. Бул Лукойло кичине очередь азыраак экен, Где-то бир 50-60 машина турат да. Ошол азыраак го дейм. А так 1,5-2 километр болуп кетет очередь. Давай беремиз заказ. Ребята кирип бара берет ошем. Что-то коэффициент түшүп кетти окшойт да. Ошон үчүн мен алып салдык дейм. Но зато 580 рубль түштү мага. Saat 4:18 minut kaldı ona. Ben çaydı içip çıkıp çaydı где-то bir 1,5 saatte içip oturduk okşayt. Birisi götüp 2 saat olup ketти. Ondan keyin çıkıp жұмышты улантык да. Балдар менен чогуу чай içтик эле. 35 минуттагы 1296 рубль келип калды тугандар. Так, ваш доход 150 рубль кошуп бериптир. 1446 менен жапты. Пропускаем. Андан келе могу заказ алдым тугандар. 1,40 коэффициент менен. Детский тариф 34 километр 58 минут дейт. Так. Нормально. Красногорскка түшө коем да. Так, буну 1,40 коэффициент менен алдым. А так. Наки, көрсөтөйүнбү? Намолда. 1,40 коэффициент менен буну алдым. Келесем 10 өтпөй. Коломнагач, Межгород. 143 километрге 2 saat 50 минутка мен 4954 рубльга барышым керек экен да. Элестетип койдум. Кой дедим, Межгороддун өзүң алып бар. Дедим дагы пропуска этсем. Ушул заказды берди тугандар. Кеттик ана ушуну алып баралы. Так. 45 минутта 1367 рубльга келип калдык. Оплата карта менен пропускаем. Там могул жерде канакей Газпром. Где Газпром? Газпром турат да. Ушул жерге барып көрөйүнчү, бензин бар бекен, Жарым бактан алды түшүп калды. Саат уже 6:35 минут. Бакытка бир аз калганда болду го бияга. 92 бар экен, 65 рубльдан деген. Очередь аз экен тугандар. Мынакей, келели ушул жерге токтодум да. Маза болду да биягычы. Жана Газпром ордун ал жерде жок экен. Бул
бұл жақта Лукойл байлашуға келсем, Лукойлы бар екен, құйып жатады. 90 екен. Полный бақыл құйып алайлы. Азыр жашау қиын болып кетті. Жарым бақ болған өлі жоқ, құйғаш келіп қалды. Лукойл заправка. Бүгінгі проблемам. Бүгінгі көйгөймен құтылдым мен. Көрсем мен бақтылуымын. Полный бақ бензинді қойдық. Ит жаның тани. Мен бақтылуымын ғой. 10 минутта құйдым оқжайды. Қаралачы. Шоссе энтузиастов. Емсізден түшкінді. Қана линия шығамыз еме. Ішті қылайлы. Коэффициент бар. Oh, 26 минутта туғандар. Мен 130 рубль келіп қалды. Шайнектардан шайлы. Таза ішіп қойды. Памперзе. Бар ұқсайды, мондай алып қойғам. Спрей. Шудан қол жақты қаратып, сеіп қойына. Жетті шығарып сазын. Так. Өт бол. Кәнет.
1130 рубльга келип калдык. Пропустить. Так, пора отдохнуть деп чыгып калды го. Конечно, чыгат да эртең алып чамда чыксам. Селфи сурап калыптыр, селфи. Яндекс сагынып калыптыр. Сөйтүп жатат эле. Так, жөнөттүм. Так, отправлена в ручную проверку дейт. Проспект Мирадан домой мен алган заказым 31 минутага. Так, Окская метро жака келип калдык. 1107 рубльга. Оплата наличка 2100 берди, мен кайра 1000 бердим буга. Ох, жакшы жабы элек экен, а. Давай берчи эми үй жака. Үйгө чейин дагы 56 минута 41 километр дейт. Так, давай берем. 1.18 мен бронницага берип атпайбы. Ала берейинчи, кайра абырына келе берем да. Чем азыр пустой кеткенче, осы жактан пустой келгем жакшы да. Так, могул жактан келип калабыз үйгө. Жакын эле. Жапса дагы неудобно болбой келе берем да. Кеттик анда туугандар. Буюрса домойго акыркы заказды алдык го дейм, а? Шуну алып барсак жабат өзү эле. Кудайга шүгүр. Алдык заказды. Давай, жетишип калайын. Опа, мынакей, маргай жетти бул дагы. Так, туугандар, акыркы заказды алып келдим. 2500 рубль болду. Ошол жактан эле завершка кылып салдым. Бул эжем кичинекей күчү бар экен. Эмнеге сумкасындачы? Көз айтып кеткен жок, десем билбейм, мен жакшы заказ бере албайм. Түшүнбөдүм дейт. Сизде кошуп берейин дедилер, макул дедим. Өзү 2140 рубль болчу. Ана 2500 рубль берсеңиз болобу, нормально десем, ооба, мага нормально дейт. Жакшы экен, келгиче сага сүйлөп берейин, аны баары нерсени сүйлөп берди. Атың ким дейт азыр? Айт мырза десем, азыр сенин атыңа айтып берем деп Google'га жазып берип отунчу. Айт мырза, мындай экен характериң, мындай экен, тигиндей экен, пол айтып, сен диниң кайсы деп сурайт. Мусулмансың дейт, ооба десем, азыр анда мусулманча бир нерселер окугам деп бир нерселерди айтып берди. Дагы эмнелерди айтып берди? Семьясын айтып берди, күчүгүнүн историясын айтып берди, чыса келгиче бүт нерсени айтып берди. Чтобы тебе не скучно было деп кечке айтып берди чыгып. Ошентип келип калдык. 1 сааттан ашык келдим окшойт. 1 саат батыл өтүп кеткенин чын эле билбей калдым, бирок чындыгы жакшы экен. Эле жакшы сүйлөп. Бул жакта дачада күйөөсү турат экен. Күйөөсүнө келиптир, өзү Москвада иштейт экен. Ошондой. Так, бүгүнкү жумуш боюнча туугандар. Бир отчет берейин, а. Так, тиги келечек таксопарк менен биз 15648 рубль иштептирбиз. Так, 15648 плюс тиякта прямой самозанятый менен 1000 рубль бар. Плюс бул жактан 2000 рубль деп коеюн, а. 18648 рубль иштептирбиз туугандар. Машинанын жүрүп турганына бирок 14 саат болуп калды туугандар. 14-15 саат болду жумушка чыкканмачы. Мен 14-15 саат иштебей дегенде мындай дейсиңер. Ооба, туура туугандар. 14-15 саат иштеген болбойт, ден соолукка зыян. Аны билем, бирок мен кече күнү эс алганмын, мурда күнү дагы где-то бир 8 саат эле иштегенмин, жакшы иштеген эмесмин да. Кече күнү үйдөн чыкпай жатып эс алып, бүгүн машина айдагым келип, иштегим келип калды туугандар. Ошон үчүн азыр 14-15 саат иштедим. А так 12 саатта эле уже мен домой басып үйгө келип каламын да. Пробег бүгүн 427 км жүрүп сонор. Азыр үйгө чейин Кудай буйрса канча калды? Бул жакка үйгө чейин жакын эле. Так, канаки, Раменский. Где ты находишься? Вот. Эй, ана. Так, точный адрес үйүм басайын. Так, канча мүнөт экен? 23 мүнөт, 15 км. Это нормально. Чем Екатеринбургтен бери Наваризанке мен пустой уруп келгенче, болчу, могу нормальный
келип калдык туугандар. Ошол туугандар бүгүнкү жумуш ушундай болду. Детский тариф жана эконом тарифте. Детский тарифтин жакшы жагы ошо көрүп атсаңыздар, кымбат заказдар болуп атты. А бирок минусун жана видеого тартпай калдым, жиним келипчи. Бир клиенттин баласы кусуп койду да. Анан ага айттым. 500 рубль кошуп бер дедим. Мен азыр бул детский тариф менен бул кресло менен иштей албаймын десем, жок мен кошуп бербейм дегенде, мындай даже акчаны төлөбөй түшүп кетем дейт. Анан жиним келип мейлеп акчасын алдым, түшүрүп салдым, бирок каршы тазалап койду эле. Мен тазалап койдум дегенде мындай дейт. Баары суу болуп изи калды да, эртең сасыйт. Өзү кечче эле креслону жуудум эле. Түшүрүп салып поддержкага жаздым, ушинтип бузуп койду. Анан кийин ушундай ызычы болду, ортобузда конфликт болду, андай мындай деп жазсам, Яндекс мага 1 саат промокод берди. Мен ошо 1 саат промокодду бир нормальный заказга иштетип алыш керек. Ошондой баласы кузуп калды. Андан кийинки заказым айттым го, жана чичип койду деп, жемир памперси бар экен. Памперси болсо да жана креслого сыйынып калыптыр да. Креслону камап машинага салгам, мен колумдагы мындай бок жыттанган болду. Же ошону жыттап алганга кичине жыттанып атабы билбейм, жыгып. Мындай машина бок жыттангандай болду да эми. Ушундай детский тарифтин ушундай жаман жактары деле бар. Ушундай майда чүйдөгө чыдап иштейм десеңиздер, детский кресло алып иштесеңиздер болот. Анан кийин менин заказымды көрүп атасыңар да. 15 мүнөткө кээде жарым саатка 1300, 1,5 чыгып атпайбы? Ошол детский тариф. Бирок ошол детский тарифтин минус жактары бар да. Ошол жагын эске алып койгула. Айдап барсаңар, кээ бир жаш балдар бар да, могу детский креслого отурбайт вообще. Отурса эле болду, ыйлап, до газа жеткиче ыйлайт да. Ошол кулак менен ооруп болбой калат. Ошолорду эске алып, детский кресло алсаңыздар болот. Мен 1-2 заказымды көрүп алып, жакшы экен детский кресло алсам, кымбат заказдар ташып жыргап калат экен деп, анан эртең детский кресло алып, баласы машинага кусуп кыйналып жатып калбагыла туугандар. Ошол туугандар, бүгүнкү видео ушундай болду. Буюрса, кийинки видеолордон көрүшкөнчө туугандар, сиздерден суранып кетет элем. Видеого лайктан басып, комментарий жазып коелучу ушу видеонун аягына. Бирден комментарий жазып койгула. Болду, мага ошо силерден болгон поддержка болсун туугандар. Көп сүйлөп койдум, 5 мүнөт сүйлөп салдым го. Ошол туугандар, кийинки видеодон көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугайлы. Москвада иш ушундай болуп атат, кыйынчылыктар, бензин проблема болуп атат. Документ проблема, ошолорго чыдап иштеп атабыз. Ошондой кыйынчылыктарга чыдап иштейм десеңиздер, иштеңиздер туугандар. Баарыңыздарга